Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүн биз Кур'ан медиа каналы сиздер менен Кур'ан алифбе сабагынын 14-сабагын өтмөкчү. Бул 14-сабакта биз кыргыз тилинде эле кездешкен, эне тилибизде кездешкен, баарыбыз эле ал тамганы колдонуп жүргөн шин тамгасы тууралуу өтөбүз. Кыргыз тилинде ш тамгасына окшош. Шин тамгасы бул жеңил тыбыштардан, айтышы жеңил болгон тыбыштардын катарында турат. Бир ошондой болсо дагы мына ушул сүрөттө карап, так кайсыл жерден чыгат? Тил кандай болгондо бул шин тамгасы чыгат? Мына ушул тууралуу кыскача токтоло кетсек, аш шин дегенде бул шин тамгасы тилдин ортосунан өйдөңкү таңдайга тийген жерден чыгат. Аш шин тамгасы тилдин ортосунан өйдөңкү таңдай менен ортосунун аралыгынан чыгат. Ошондо аш, баш, шин, ша дегенде байкасаңыздар, мына ушул тилдин ортосу ушул анын каршысындагы таңдайдын ортосунан ушул эки аралыктан чыгат. Аш, ша. Демек, түшүнүктүү болду окшойт. Анда эмесе сабакка киришели. Адаттагыдай, эң алгач шин тамгасынын жазуусу тууралуу токтоло кетсек, шин тамгасы бул көрүп турганыңыздардай сөздүн башында ушундайча жазылат, ортосунда ушундайча, ал эми акырында болсо өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай сүрөттө ыкмада жазылат. Шин тамгасынын ошол жазылышына бир сүрөттөй кетсек, мына ушундай эң негизгиси могу толкун сыяктуу сызыктар болот жана үстүндө 3 чекиттүү тамга. 3 чекиттүү тамга. Негизи 3 чекиттүү тамга эки эле тамга. Бул са тамгасы менен жана шин тамгасы. Бирок са тамгасынын астында толкун сыяктуу сызык болбойт, ал эми шин тамгасында болот. Ошого мында ушул шин тамгасынын белгиси астында толкун болот жана үстүндө 3 чекиттүү болот. 3 көздүү болот. Шин фатха менен келгенде ша, касра менен келгенде ши, домма аракети менен келгенде мына ушул шу. Ша, ши, шу. Ша, ши, шу. Ро, рош, рош. Буш, ба тамгасы домма менен буш, буш. Шар, шар, шар. Бул сөз дагы Кур'ан Керимде көп кездешет. Шин тамгасы фатха менен кофко жолукту. Шак, шак. Шин тамгасы фатхалуу сүкүндүү мимге жолукту. Шам, шам. Шин тамгасы фатхалуу сүкүндүү каф менен. Шак, шак. Кыргыз тилинде дагы шек деген сөз дал ушул шаккун, шак деген сөздөн келип чыккан. Ба тамгасы касра менен биш, ру, биш, ру, биш, ру. Шин касралуу шир, бу деп окулат. Шин, ша, ру. Эсиңиздерде болсо, бул ха тамгасы сөздүн ортосуна келгенде мына ушундай бандик сыяктуу жазылат. Шахру, шахру. Нун тамгасы фатха менен нашру, нашру. Шин доммалуу шукру, шукру. Кыргыз тилинде шүгүр деген сөз дагы дал ушул шукру деген сөздөн келип чыгат. Шин доммалуу шурбу, шурбу, шурбу. Мим фатхалуу машроб, машроб, машроб. Машриб, машриб. Риб деп эмне окудук? Анткени ро тамгасынын астында касра аракети келди. Ошого ри деп окулат. Машриб, машрик, машрик деп окуйбуз. Ал эми бул сөздү муштахир. Дагы бир жолу шашпастан муштахир, муштахир, муштахир. Муштарак, муштарак, муштарак. Эгерде кайсы бир сөзгө
тилиңиз келбей аткан болсо, анда шашылбастан ошол сөздү 3, 4, 5, 6 жолу шашпастан окуганга аракет кылыңыз. Анткени шашып туура эмес окуганга караганда шашпай көп убакыт кетсе дагы туура окуган жакшыраак. Иштахаро, иштахаро, иштахаро. Яштахиру, яштахиру, яштахиру. Бул да көп тамгалуу сөз экен. Ошого жашпай көңүл буруп, туура окуганга аракет кылабыз. Иброн шақо, иброн шақо, иброн шақо, иброн шақо. 14-чү сабагыбыздын эң акыркы сөзү жана эң узун сөз, эң көп тамгалуу сөз экен. Яброн шиқу, яброн шиқу, яброн шиқу, яброн шиқу. Ошентип, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, бүгүнкү 14-чү сабагыбыздагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз шин тамгасы менен таанышып өттүк. Шин тамгасы кыргыз тилинде эле ш тамгасы. Шакек деген сөздөн келген ш тамгасы. Аллах таалам бардыгыбызга тамгаларды тез арада үйрөнүп, Куран окуганга мүмкүнчүлүк берсин.